Кутман күн. Ар түрдүү адамдар менен оңой жана эркин баарлашуу, алдыга максат коюп, аларга жетүү, ийгиликтүү жана бактылуу болуу, өзүнө ишенүү жана позитивдүү маанайда болуу өтө маанилүү. Ал эми бүгүн биз ишенимдүү жүрүм-турум көндүмдөрүн өркүндөтүү жана дүйнөгө позитивдүү көз караш менен карап, өз мүнөзүбүздү түшүнүү, күчтүү жана алсыз жактарыбызды билүү тууралуу сүйлөшөбүз. Сүрөттөгү кыздарга жана жигиттерге назар салгыла. Аларды көрүп, өз тааныштарыңыздан кимдир бирөө эске келдиби? Бул кыз менен жигит өз күчүнө ишенбестиги көрүнүп турат. Алар үчүн башкалар менен баарлашып, максатына жетүү оңой эместей көрүнөт. Бул тескерисинче, өзүнө абдан ишенген адамдар экени байкалат. Алар өздөрүнүкү туура экенинен кээде гана күмөн санашат жана башкаларга анча-мынча бой көтөрөт. Ал эми бул өзүнө ишенген оптимисттер. Алар сыягы өз мүмкүнчүлүктөрүн билишет жана таанышуудан, баарлашуудан, өздөрүн ар кандай тармактарда сыноодон жана каалаган нерселерине жетишүүдөн коркушпайт. Кимисинин чөйрөсүндө болууну каалайт элеңер. Кимиси менен достошмоксуңар жана тил табышуу жеңилирээк болмок. Сиз кимисине окшош болгуңуз келет эле. Көпчүлүгүңөр өзүнө ишенген балдарды тандадыңар болуш керек. Алар менен ыңгайлуу, өзүлөрүн жана башкаларды сыйлашат, өздөрүн талаптагыдай алып жүрүшөт. Кадыр баркын пайдаланып, максаттарына жете билишет. Бирок өзүңө кантип ишенүүгө болот? Келгиле, талдап көрөлү. Өзүңүзгө болгон ишенимди өркүндөтүү өзүн табуудан башталат. Бизди өзүбүздөн жакшы ким биле алат? Чындыгында биз өзүбүзгө өзүбүз көңүл бургандыктан, адаттарыбызды, мүнөзүбүздү, умтулуубузду, жөндөмүбүздү жана мүмкүнчүлүктөрүбүздү байкай бербейбиз. Кээде бир нерсе колубуздан келбейт деп ойлойбуз. Бирок аракет кылса, баарын кылууга болот. Өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү билбегенибиз өзүбүзгө болгон ишенимди жок кылат. Бирок көзгө урунган ар бир ийгилигибиз аз болсо дагы өз баркыбызды жогорулатат. Бизди күчтүү жана ишенимдүү кылат. Өзүбүздү күчтүү жана алсыз жактарыбызды, каалоолорубузду жана мүмкүнчүлүктөрүбүздү билүү, жүрүм-турумубузду, сезимдерибизди жана ойлорубузду оңой башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле баарлашууга, башкалар менен жакшы мамилелерди түзүүгө, реалдуу максаттарды коюуга жана аларга жетүүгө жардам берет. Биз төрөлгөндөн баштап өзүбүздү таанып баштайбыз жана өмүр бою улантабыз. Анткени менен биз ар дайым өзгөрүп турабыз да. Келгиле, өзүбүз тууралуу эмнелерди билерибизди текшерип көрөлүчү. Бир кагаз алып, аны 2 бөлүккө бөлүңүз. Бир тилкеде мүнөзүңүздүн сизге жаккан өзгөчөлүктөрү жана эмне үчүн экенин. Экинчисинде сиз өркүндөтө турган сапаттарды жана эмне үчүн экендигин жазыңыз. Эми физикалык, интеллектуалдык жактан өнүгүүгө, кубаныч жана ырахат тартуулаган алектенүүңүздү эстеңиз. Анын жанына сиздин окууңузга, башкалар менен болгон мамилеңизге жана алдыга койгон максаттарыңызга жетүүгө тоскоолдук кылган иш-аракеттерди жазыңыз. Эми ойлонуп, эмнени жакшы жасай аласың жана кандай көндүмдөр менен жөндөмдөрдү өздөштүргүң келерин жазгыла. Адам өзүн өзү таанып билүү учурунда өзүнүн инсандык сапатына байланыштуу көптөгөн суроолорго жооп тапкандыгын көрөбүз. Мен кандай адаммын? Мен кандай дос, кандай окуучумун? Менин ата-энем жана башка үй бүлө мүчөлөрү менен мамилем кандай? Менин күчтүү жактарым кайсы жана кайсыларын өзгөртүп же өркүндөтүүгө болот? Эмне менен алектенген жагат? Адамдар үчүн жана жалпы жашоо үчүн маанилүү болгон менде кандай баалуулуктар бар? Өзүн өзү таануу сезимдерибиз жана иш-аракетибиз эмнеге түрткү берерин, эмнени жактырып, эмнени жактырбай турганыбызды, биз үчүн эмне маанилүү жана маңыздуу экендигин түшүнүүгө жардам берет. Адам үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон идеялар, нерселер же кубулуштар баалуулуктар деп аталат. Ар адамдардын баалуулуктары ар башка. Айрымдар үчүн бул материалдык байлыктар, үй, унаа, акча болсо, ал эми башкалар үчүн адамдар менен болгон мамиле, сүйгөн ишин жасоо мүмкүнчүлүгү,
чыгармачылык маанилүүрөөк. Ар кандай маданияттын өкүлдөрү ар кандай баалуулуктарга ээ болушу мүмкүн. Бирок баарына таандык жалпы адамзаттык баалуулуктар дагы бар. Алар өзүн, башка адамдарды жана айлана чөйрөнү сыйлоо. Бизге эмне маанилүү экенин кантип билүү керек? Биз айрым көпчүлүк нерселер жок болсо, кадимкидей жашай беребиз. Бирок кубулуштар, айрым нерселер жана адамдарсыз өзүңүздү жана жашооңузду элестетүү мүмкүн эмес. Сиз үчүн маанилүү болгон жашоодогу эң баалуу нерселер жөнүндө ойлонуп жазгыла. Өзүбүздү таануу учурунда биз өзүбүздүн сапаттарыбыз, мүмкүнчүлүктөрүбүз, жөндөмдөрүбүз, баалуулуктарыбыз жана башка адамдардын арасында ордубуз тууралуу билебиз. Өзүбүздү таануудан жана өзүбүз жөнүндө билген нерселерге болгон мамиледе өзүн өзү баалоо түзүлөт. Адам өзүнүн алсыз жактарын түшүнүп, ката кетирүү жана каталарды оңдоо укугун берип, өзүнө өзү жылуу мамиле кыла билүүсү жакшы. Жашоонун агымы менен өзүн өзү баалоо да өзгөрөт. Бул таң калыштуу деле эмес. Анткени биз ар дайым өзүбүз жөнүндө жаңы нерселерди билип турабыз. Себеби дайыма өзгөрүп турабыз. Жашоодо биз ушунчалык тез өзгөрүп, өзүбүздү өзүбүз баалоо сезими туруксуз болуп калган учурлар болот. Мисалы, өспүрүм курагында кыздар жана балдар денесиндеги жана сырткы келбетиндеги өзгөрүүлөрдөн уялышат же капа болушат. Жакшысы, мунун баары убактылуу. Сиз өзүңүзгө жана өсүп жаткан денеңизге көбүрөөк көңүл буруп, кам көрүшүңүз керек. Мисалы, спорт менен машыгыңыз, гигиенаны сактаңыз, териңизге кам көрүңүз, сөзсүз түрдө жетиштүү уктап жана туура тамактаныңыз. Бир сөз менен айтканда, сергек жашоо образын түзүү. Бул оптимизмди жана кубаттуулукту сактоого жана өзгөрүлүп турган денеңиз менен жалпы тил табууга жардам берет. Келгиле, өзүн өзү баалоого кайтып келели. Адам өзүн өзү жеткиликтүү, төмөн же реалдуу эмес жогору баалашы мүмкүн деп эсептелет. Эмесе мындай учурларда адамдар кандайча ойлонуп, өзүн кандай алып жүрө аларын билүүгө аракет кылалы. Эмесе бул сөздөрдү экранда көргөндөр менен дал келтирүүгө аракет кылыңыз. Өзүн төмөн баалаган адамдар өзүнө, сырткы көрүнүшүнө жана мүнөзүнө нааразы болуп, өздөрүн баалабай, күчтүү жактарынан жана мүмкүнчүлүктөрүнөн күмөн санашат. Бул алардын умтулуусун чектейт, баарлашууга жана чечим кабыл алууга тоскоол болот. Алар үчүн каалоолору тууралуу айтуу кыйын жана баш тартуу, жок деп айтуу оор. Өзүн жогору баалаган адамдар баарын билем, кылам жана жасай алам деп ишенишет. Аларда кемчиликтер жок экендигине жана болушу мүмкүн эмес экенине толук ишенишет. Алар сын же эскертүүлөрдү кабыл алышпайт. Алардын пикири жана иш аракеттери ар дайым туура. Ошондуктан кечирим суроо же каталарын моюнга алуу алардын оюна да келбейт. Эгер бир нерсе болбой калса, анда башкаларды күнөөлөшөт. Алар баарына акыл үйрөтүп, сурабаса деле кеңеш беришет. Өзүн өзү жетишээрлик баалаган адамдар өзүнө жакшы карап, ошол эле учурда мыкты болууга умтулушат. Алар жөндөмдүү же сырткы көрүнүшүн капарга албайт. Бирок өз артыкчылыктарын билишет жана күчүнө ишенишет. Өзлөрүнүн алдына жетише турган максаттарды коюшат. Алардын ураны мен сөзсүз түрдө жасай алам, аракет кылышым керек. Өз иш аракеттери үчүн жооп берип, өздөрүн жана башкаларды сыйлашат. Өзүнө ишенүү менен сын пикирден коркушпайт. Алардын өзүн өзү баалоо сапаты жогору деп айтууга болот. Ошол эле учурда жогору экенин билдирбейт. Өзүн өзү баалоо сезимине биздин өзүбүздүн гана эмес, башка адамдардын, туугандар, тааныштар, достор жана классташтар, мугалимдер жана кошуналар, ал тургай кокустан ары бери өткөндөр же транспортка бирге жүргөн сапарлаштарың да биз жөнүндө кандай ойдо болгону, сүйлөгөн сөзү, көз караштары жана жаңсоолору, алардын мамилеси, жылуу же катаал сөздөрү, жактырган же ачууланган көрүнүштөрү маанайды көтөрүп же бузуп канатим болбостон, бизге таасир этип, көпкө чейин эсте калат. Кандай немесиң? Дайым кечигесиң. Ушу сен дайым баарын бузасың дегениңди жемелер
бизди жакшы маанайдан жана өзүбүзгө болгон ишенимден биротоло ажыратат. Эмне болуп кийинип алгансың? Кимге керегиң бар? Деген сыяктуу терс пикирлер адамды көз көрүнө беделин түшүрүшү мүмкүн. Ал эми мактоо жана колдоо сөздөрү баркыңызды көтөрүп шыкак берет. Кээде өтүп бара жаткан адамдын ажайып көз карашы же чын жүрөктөн жылмая кароосу өзүбүздү күнү бою эң жакшы сезүүгө жардам берет. Жана биз баалаган, жакшы көргөн көз ирмемдер жашоодогу оор учурларда дем болот. Биз да өз кезегинде башка адамдардын өзүн өзү баалоосуна таасир этерибизди эстен чыгарбашыбыз керек. Ыксыз тамаша адамды капа кылып же жабыркатышы мүмкүн. Адам күлгөн күндө дагы анын көөдөнүндө таарыныч калышы мүмкүн. Кимдир бирөөнүн сырткы келбетин, жүрүм турумун, алектенүүсүн баса белгилеп, талкуулап, дайыма комментарий берүү бул адамдарга жагымсыз. Адамды дайыма урушуп, сындап, ал тургай ачыктан ачык таарынтып, коркутуп үркүтсө, анын өзүн өзү баалоо сезими жогору болушу мүмкүн. Мындай көрүнүштү болтурбоо үчүн сырткы көрүнүш же жүрүм турумуңуз тууралуу сизге же досторуңузга карата айтылган жагымсыз тамашаларын жана пикирлерди токтотуусун катуу талап кылсаңыз болот. Жана андай оройлукту капарга албаңыз. Туугандар, достор же мугалимдер сындап, урушса кыйла кыйыныраак. Бирок муну менен күрөшүүгө болот. Мисалы сүйлөшүүгө аракет кылып, доонун маңызы эмнеде экендигин аныктап алыңыз. Эсиңизде болсун, ар дайым бизге айтылган ачуу сөздөр бизди мүнөздөбөйт. Көбүнчө жаман маанайдагы адам айланасындагылардын баарын сындай баштайт. Мындай сынды жүрөккө жакын кабыл албаш керек. Бирок башкалардын пикирин таптакыр четке кагуу туура эмес. Адам өзү байкабаган, бирок башкаларга билген мүнөздөр, адаттар, өзгөчөлүктөр бар. Алар чын ниеттен жардам берүүнү көздөп айтылса, алардын оюн угуу маанилүү. Жардам иретинде айтылган сын менен пайдасыз сынды айырмалай билүүгө үйрөнүү керек. Аны кантип жасоого болот? Чын жүрөктөн жардам берүүнү каалагандар ар дайым биздин мүнөздөмөлөрүбүздү, кыйынчылыктарыбызды жана каалоолорубузду эске алышат. Сындап жатканда алар бир кемчиликти гана белгилебестен жакшыруунун жолдорун сунушташат. Эреже боюнча бул бизди жакшы билген жакын адамдар. Бирок алар деле жаңылышып, анча олуттуу эмес кемчиликтерди айтып, сизди капа кыла турган сөздөрдү сүйлөшү мүмкүн. Андыктан сын укканда капаланууга ашыкпаңыз. Тынч алып жана өзүңүзгө бир нече суроо бериңиз. Айтылган кеп сиздин өзгөчөлүгүңүздү эске алабы? Ал адамдын оюна ишенесизби? Анын комментарийи адилеттүү деп ойлойсузбу? Анда бир аз болсо да чындык барбы? Ушул суроолорго жооп берүү менен сиз сынга макул болоор, болбосуңузду түшүнө аласыз. Эсиңизде болсун, сизди сындаганда же урушканда өзүңүздүн бааңызды түшүрбөңүз. Токтоолукту сактап, жардам бере турган сынды өсүү жана өнүгүү үчүн колдонуу керек. Жана андагы башка сөздөргө көңүл бурбаш керек. Ошентип биз өзүбүздү билбей туруп, өзүн баалоого мүмкүн эместигин жана биздин өзүбүздү баалоого башкалардын пикири таасир этерин билдик. Ошондой эле биз өзүн өзү баалоо сезими төмөн же жогору болушу мүмкүн экендигин жана ал өмүр бою өзгөрүп турарын түшүндүк. Бул бизге өзүн төмөн баалоону жогорулатуу же өзүн жогору баалоону оңдоо мүмкүнчүлүгүн берет. Келгиле муну кантип жасоого болот жана ал үчүн эмне керек экендигин карап көрөлү. Эгерде сиз өзүңүзгө объективдүү карап, башкалардын ой пикирин угууга аракет кылсаңыз, анда өзүн өзү жогору баалоо өзгөрүшү мүмкүн. Мындан улам адам өз жөндөмдөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө сын көз менен баа бергенди үйрөнүп, өзүнө жетиштүү деңгээлде мамиле жасай баштайт. Ал эми өзүн төмөн баалаган адамдар кемчилигин моюнга алып, өз жөндөмдөрүнө жана билимине объективдүү карап, кемчиликтерине катаал баа бербөөгө үйрөнүшү керек. Андыктан ийгиликтериңиз жана жетишкендиктериңиз үчүн кичине болсо да мактаңыз. Өзүңүзгө жаккан, ал үчүн сизди урматтаган жана жакшы көргөн өзүңүздүн татыктуу нерселерди эстеңиз. Бир нерсени жакшы жасаганыңызды
Сиз бактылуу болуп, өзүңүздү эң жакшы сезген учурларыңыз жөнүндө эстеңиз. Башка адамдар сизге кылган колдоосун, айтканын жана жардамын, кандай мамиле жасаарын байкап, башкаларга да ошондой мамиле кылууга аракет кыл. Башкалар менен болгон сый мамиле бул күч кубаттын башаты. Бир нерсени алгач кылганда позитивдүү болуңуз. Сиз аны жасай аласыз. Ал болбой калса кооптонбоо керек. Катачылыктардан сабак алыңыз. Жардам суроодон тартынбаңыз. Адам баарын билип, баарын эле жасай албайт. Жардам суроо алсыздык эмес. Эгер сизге кимдир бирөө жардам берсе, рахмат айтып, ыраазычылык билдирүүнү унутпаңыз. Ар бир адам уникалдуу. Ар биринин өз таржымалы, өз кырдаалы бар. Өзүңүздү башкалардын стандарттары менен баалабашыңыз керек. Эгер кимдир бирөө сизден жакшыраак бир нерсе кылса же билсе, анда бул сиздин жаман экениңизди билдирбейт. Башкалардын ой пикирлерин уга билүү, бирок аларга көз каранды болбоо маанилүү. Өзүнүн үлгүсү менен сизди шыктандырып, кубат берген позитивдүү, өзүнө ишенген жана ийгиликтүү адамдар менен баарлашууга аракет кылыңыз. Көңүлүңөрдү көйгөйлөргө эмес, милдеттерге жана максаттарга, жетишпеген нерселерге эмес, каалаган нерсеңизге, тоскоолдуктарга эмес, мүмкүнчүлүктөргө, кыйынчылыктарга эмес, ийгиликтерге топтогула. Мунун бардыгы жашоону жарык жана бактылуу кылат. Өзүн баалуу сезими бар адамдар өзүнө ишенишет. Алар тоскоолдуктарды жеңип, келечекке ишенимдүү көз караш менен кароого даяр. Ийгиликке жетпесе дагы, алар багынбастан, көйгөйлөрдү чечүүнүн ар кандай жолдорун издеп, жаңы аракеттерди жасашат. Алар чечим кабыл алууда өз алдынча болуп, жок деп айта алышат. Өзүнүкү чын экенин билсе, бекем туруп, айткандан кайтпайт. Алар өздөрүн гана эмес, башкаларды сыйлай билет. Алар чыныгы лидер болуп, башкаларды шыктандырып, жетектей алышат. Өздөрүнө ишеним өөрчүтө алышат жана ишенимди үлгү болуу менен бекемдей алышат. Позитивдүү ой жүгүртүүгө жана өзүңүздү адекваттуу кабыл алууга көнүү үчүн ийгилик күндөлүгүн түзүп баштаңыз. Ар бир кечте өтүп бара жаткан күндүн урунттуу учурларын жазсаңыз болот. Кандай жаңылыктарды билдиңиз? Эмне үйрөндүңүз? Өзгөчө эмне кызыктуу болду? Сизди эң көп кубандырган жана жагымдуу эмнелер болду? Бардык жетишкендиктерди, жада калса анча маанилүү эместерин дагы жазыңыз. Сиз мектепке өз убагында келдиңиз. Машууга барганды, жакшы баа алганыңарды, үйдү жыйнап, ата-энелерге жардам бергенди, жактырган кызыңыздын сизге карап жылмаюусун, же жаккан жигиттин гүл беришин, жакшы бийлегенди үйрөндүм, 10 жолу турникке тартындым жана башка. Мындай күндөлүктү сактоо кичинекей жана чоң жетишкендиктериңизди өткөрүп жибербөөгө жана жашоонун жакшы жактарын байкабай калуудан жардам берет. Ошентип, бүгүн өз мүнөзүбүздү түшүнүү, күчтүү жана алсыз жактарыбызды билүү эмне үчүн маанилүү экендигин түшүндүк. Бул өзүңүздү кабыл алууга жана сүйүүгө ишенимдүү жүрүм-турум көндүмдөрүн өркүндөтүүгө жана дүйнөгө позитивдүү көз чаптырууга кандайча жардам берерин билдик. Ийгиликте аман болгула.